Assalamu alaikum arkadaşlar. Бүгін 24 жыл 21 ноябрь. Неге видеоның темасын күйдім жоқ деп қойдым. Анткени күйіп отам да, күйіп өрттөнүп, жиним келип, эме отам. Сөз баштан болсун. Мен негизи Москва шаарында такси кызматында көптөн бери иштейм. Анан жакшы эле иштейбиз, Кудайга шүгүр, жетип атат. Семьябызды багып атабыз. Андан тышкары өзгө калып атат дегендей. Анан 2 күн мурун Москва шаарында такси кызматында иштеген кыргыздар Москвада иштеген жакпай атат. Поездкалар арзан болуп атат, коэффициент көбөйүп атат деп бойкот кылышып атат азырчы, азыркы моментте негизичи. Эртең саат 5-те чыккам. Ол бойкот болгону билинип турду, коэффициент күйүп турду. Кудайга шүгүр, аябай сонун иштеп алдым да. Жакшы иштеп алдык. Жанагынтип былжырап сүйлөгөндөр үйүндө отуруп, фейковый заказдарды кылып, кыргыз балдарды кыйнашты да, кээ бирлерчи, способ оплатаны жана наличие коюшуп, чыгышпай, атайын эме кылышып, убар алышты. Убар алгандар болду, группадан көрүп аттым да. Анан негизи мен айтарым, кечеде бир видео чыгарганбыз, ал где-то бир 9,5 миң просмотр алыптыр. Бирок көбүнчөсү эле жакшы эле комментарий жазыптыр да. Кыргыздар, кыргыз таксисттер, кыз жүргүлө, башка жерде жүргөндөн кийин жөн эле иштеп жүрбөйсүңөр депчи. Анан мен бир нерсе айтайын дегем да. Кыргыз таксисттер эми баарыңарга эмес, конечно, жанагы возникает деп сүйлөгөндөргө айтып атам да. Баарыңарга эмес. Кыргыз таксисттер негизи көбүп кеттик. Москвада ачыгын эле айтайын, көбүп кеттик. Аябай эле көбүп кеттик да. Анан каякта болбосун, Баняда, мындай эс алуучу жайларда бүт таксистердин машиналары тогуп турат. Чайканаларда жөн эле машиналар толуп кеткен. Не акча таппаса, анда алар аякка барып эс алмак эмес да. Эс алып жүрүшөт да, аябай элечи. Кээ бир таксисттер акчасы көптүгүнөн Москвага келишип, семьясын штаб коюп, бияктан экинчи аяк алып атышат. Анткени мага бир комментарий болгон. Азыр бияка окуп коем, ушуну окусаңыздар. Кыргызстандан кетип, бияка келип таксиге кирип туруп дагы экинчи аяк алып алыптыр. Акчасы көбөйгөнү үчүн ошентип алып атышат да, акча аялдычы. Баягы эркек көпсү аял алат деген сөз бар кыргыздардачы. Анан 2019 жылы билесиздерби? 2019 жылы Россияда закон чыгып, мигранттар, Азиядагы мигранттар таксиде иштебейт деген закон чыгарабыз деген да. Ошондо бияктагы такси өз биз жалдырап, биздин өзүбүздүн немебизге жалдырап, Атамбаев бияктан келип жалдырап сурап кетти эле го, ушу менин мекендештериме таксиге иштегенге уруксат бер депчи. Ошондо жалдырып атып беле. Ошого зары болупчу, таксиге иштегенге зары болуп жалдырып атып беле. Анан неге бойкот кылып, чачамача деп ушуну ойлоп таптыңар, мен билбедим да. Кудайга шүгүр жашаса болот негизичи. Кечээ бир комментарий окудум, бир орус киши жазыптыр. Ошол комментарийде, ошону окусаңар. Бияка келип алып, не кыйын болуп атасыңар дейт да. Азыр окусаңар өзүңөр түшүнөсүңөр. Жөн эле жүрбөйсүңөр дейт. Эме кылбайчы. Негизи мен ойлоп атам, негизи бул жалкоолордун иши окшойт деп койдум да, бул бойкоттучу, жалкоолордун иши кылып аткан иши да булчу. Анан шылтоого шыны болду. Иштегендер иштеп кетти, бүгүн жакшы сонун эле иштеп кетти. Эртең саат 5-те чыктым, сонун эле иштеп койдум да. Аябай жакшы иштеп койдум. Анан көп эле нерсе айтайын дедим эле, оюмдун баары чачырап кетти да. Не айтайын дедим эле. Если ушинтип өзүбүздүн правобызды бияктан качать эте берсек, мунун түбү жаман болот. Анткени өзүбүз кээ бир мекендештерибиз чимкирибиз тартып албай жүрөбүз, жанагынтип регистрация кылганга кыйын болуп атат. Кээ бир таксисттер негизи бул фальшивый менен эле жүрүшөт, көбүнчөсү мен билем да. Ошол эле опасный да. Өзүбүз араң жүрөбүз дагы, анан бирдекени сүйлөп коебуз да, мындай кылыш керек, тиңдей кылыш керек депчи.
бул деген Россияда, бул Россиядан биз эчтеке кылганга акыбыз жок. Ушактын закону менен, ушактын эмеси менен жашаш керек негизичи. Таксиде иштеген жарашпайбы? Башка ишке кирип ал, сен эч ким кыйнаган жок, таксиде иштеп атасың сен депчи. Башка ишке кирип ал, жумуш толтура. Күнүнө 3000ден, 3,5 миңден бар дворникке жумуш моундай. Азырда еще кыш келатат, кышында да көбөйөт. Дворник болуп иштесең сонун болот да. Үшүп, тоңуп, эчте кар сүрүп жүрсөң, ошону сонун болот да. Ошону айтасың. Таксинин иши сонун экен депчи. Ошол иштей эле, как обычно иштей кыла эле, сүйлөгөндө сүйлөй берет, аркы диванда отуруп алыпчы, өздөрү чыккан жок. Бул группаларда жүрөт ошо бир кишинин голосу боюнча. Ошол киши угуп атсаңыз, ошо мага чалып коюңузчу, мен номеримди жазып коеюн. Сүйлөшүп сизге экранга чыгарайын. Сиздин проблемаңыз болсо, чогуу чечели, элге кайрылалы, сүйлөшөлү. Ошо бир эле кишинин голосу жүрөт. Ошону билсеңер, ошону айтып койгулачы, пожалуйста. Ошол киши мага чалсын, мага сүйлөшөлү, жолугалы, элге кайрылалы, мындай экранга чыгалы да. Анан ар жакка отуруп алып эле сүйлөй бербейчи. Ошону айтайын дегем. Аман болгула анда. Көрүшкөнчө. Эме лайктан басып кеткиле, подписаться кылгыла, элдерге таратып койгула дегендей. Ошол, давайчы.